Урматтуу депутаттар, урматтуу Чолпон Алыевна, Гүл Акматкуловна, сиз канча күйбөңүз, канча ыйлабаңыз, со стороны судьи эч кандай ответ жок. Ответ болбойт. Эч кандай равноправие жок, понимаете? Мен дагы повторюсь. Мы просим элементарный надбавканы алып коелу деп. Без надбавок у них достаточно пенсия деп атабыз. Андан сырткары, мынакей жана я выше упомянул, мынакей ошол надбавкага 250 миллион, 257 миллион сом кетиптир. Гүл Акматкуловна, вы представляете? 257 миллионга канча деген мектеп курулмак? Канча деген садик курулмак? Мен дагы еще раз повторюсь, мен сот болгон жарды кембагал судьяны көргөн жокмун. Ал эмне үчүн өмүр бою сот болуп иштеп, казы карта жеп, чучук жеп, жумшак машинеде, жылуу кабинетте жүрсө, эмне үчүн дагы ал кишиге биз пенсия берип, ал кишини алып эсте багышыбыз керек? Да ничего подобного. Эмне үчүн рядовой Дыхканин эчтен салбаса, өмүр бою чортаман болуп, кетмен чабып жүрсө, ал 5,5 мың, 6 мың пенсия алса, эмне үчүн пенсия 100 мың пенсия алыш керек? Вот наша одна правда. Представляете, Гүл Акматкулова, азыр мынакей урматтуу коллегабыз айтып кетти, мынакей. Бир тиги түрмөдөн чыгыш үчүн айтып атпайсызбы, соттор $2,000, $4,000 чейин деньги просит. Bir жылына. Скачет bir жылда эмес үчүн. Урматтуу коллегалар, урматтуу Чолпон Алыевна, ушул бүтүлек азыр дагы бир аталган мыйзам долбоорлорун колдоп беришиңиздерди мен сизден өтө суранам.